Кайрадан Кыргызстан өзүндө болуп жаткан жаңылыктарга кайрылабыз. Кыргызстандын өзүндө күн сайын 30-50 жүк ташуучу унаалар менен сапатсыз ундар Кыргызстанга мыйзамсыз жол менен арзан баада келип жатканын азык-түлүктөр боюнча комитет билдирүүдө. Мунун себебинен учурда атамекендик ун чыгаруучу көптөгөн ишканалардын соодасы болбой жатат. Жергиликтүү ун өндүрүүчүлөр сырттан киргизилип жаткан ундун сапатына көңүл бурууну мамлекеттик органдардан талап кылышууда. Маалыматтарга караганда, Казакстандан минералдык пайдалуу заттар менен байытылган арзан буудайдан чыгарылган сапатсыз ун алынып келинүүдө. Ушул маалыматтын тегерегинде биз кененирээк кебизде улантабыз. Аталган комитеттин төрагасы же болбосо Кыргызстандагы тегирменчилер комитетинин жетекчиси Рустам Жунушев менен уланткан турабыз. Куш келипсиз. Мен адегенде эле ушул маегибизде буга чейинки сиздин бир маектериңизди окудук элек. Евразия экономикалык биримдикке киргенден бери ушул байытылган ун көп ташылып кирип жатат деген маалыматтар айтылган эле. Келиңиз ушундан баштайлык, себебин түшүндүрүп өтсөңүз. Биримдикке чейин жагдай кандай, башкача беле? Рахмат Айгерим, сурооңузга. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2009-жылдан бери унду байытылган ун өндүрүлүп сатылыш керек деген мыйзам бар. Биздин жергиликтүү өндүрүүчүлөр аны ошол мыйзам чегинде кармап унду байытып, ал минералдык жана кошумчалар менен. Бирок ал бүгүнкү күндө бажы биримдикке киргенден кийин бизде контрабанда десек болот, көмүскө аябай көп ундар 30-тан 50 машинага чейин күн сайын кирип атат. Ал ундардын сапатындагы көзөмөлдөгөн азыр бизде өкмөт көзөмөлдөгөн жок. Себеби аны деген лаборатория керек экен, аны дагы текшерип өткөрүш керек. Бирок андай болгон жок. Ошол үчүн Казакстандан айрым көп ундар кирип атат. Баягы фермент деп коет. Ал байытылган ун эмес. Ал деген сапаты төмөнкү буудайды алып туруп, ошого жана химический ферменттерди кошулуп туруп, анан биз жака кирип атат. Ал элдин баягы ден соолугуна аябай зыян келтирет деп айтсак болот да. Бул маселени көтөрүп жаткан соң алардын чечүү жолдорун дагы талкуулаган чыгарсыздар. Мамлекет өз кезегинде кандай аракет көрүш керек деп жатасыздар? Мисалы, азыр конкреттүү түрдө. Бул маселе боюнча биз кайрылганбыз, өкмөткө кайрылдык. Анан өкмөт болсо азыркы күндө баягы токтом чыгарасыз деп убада беришкен. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал токтом чыга элек. Себеби аны деген чек арадан өткөндө биздин Саламаттык сактоо министрлиги аны көзөмөлдөш керек. Аны деген ошол чек арадан өткөндө текшериш керек. Текшерип бияктан анализдерин алып туруп, анан биздин чек арадан киргизиш керек да. Бирок тилекке каршы азыр андай чара көрүнө элек. Биз билебиз, байытылбаган ун ар бирибиздин эле ден соолугубузга зыяны бир той эле. Деги Саламаттык сактоо министрлиги менен дагы чогуу иш алып баруу сунушун бердиңиздерби? Саламаттык сактоо министрлиги биз ошол боюнча маалымат бергенбиз. Бул жарым жылдан өтүп калды. Алар болсо азыркы бүгүнкү күндө токтом чыгарасыз деп ошонун проектин берилген. Бирок тилекке каршы ал токтом чыга элек, ал дагы эле өкмөттө жатат да деп айтсак болот. Бирок негизи ушул ундардын багы эми сырттан бул келип жаткан ундардын бардыгы эле албетте ошол эле базарга же болбосо дүкөндөргө андан ары өтөт. Негизи эле аларды буга чейин тиешелүү органдар рейд жүргүзүп атайын текшерген учурлар болду беле? Тилекке каршы бизге ошол жана ферменттерди чыгарган, ошону көргөн, изилдегенге биздин мүмкүнчүлүк жок экен. Себеби ага атайын оборудование керек экен, ага лабораториялар керек. Бирок аз бүгүнкү күндө аны текшерүүгө аябай кыйынчыраак болуп атат да деп жооп берип атат бизге Саламаттык сактоо министрлиги. Себеби анын атайын аппаратура керек. Аны жанагы жабдыкка байланыштуу. Ошол үчүн кыйынчыраак болуп атат деп жооп уктук. Демек буга чейин эле эч кандай ошол жабдык ташылтуу айтылып келе жатса, буга бирдей жолу андай текшерүүлөр болгон ушул кезге чейин канча жылдан бери ташылып келе жатат да турабы? Текшерүү шаардын ичинде, региондордо болуп атат. Саламаттык сактоо министрлик жагынан. Бирок ал текшерүү ун жана витамин минералдын добавками ошого байытылганбы деген текшерүү болуп атат да. Бирок жана ферменти барбы, жокпу дегенге текшерүү жок да. Ошол үчүн аябай көзөмөл жок эле, бизге аябай баягы зыян, ден соолукка зыян келтирген азыктар кирип атат деп айтсак болот да. Бул бир гана ошол эле токтомго байланыштуу чечилеби ага чейин, кандай дейсиз? Андан тышкары мына айтсак азыр 50%дан өйдө биздин Кыргызстанга кирген ундардын баары көмүскө кирип атат. Ал контрабанда деп айтсак болот. Ал деген чек арада көзөмөл жок болуп атат. Бүгүнкү күндө биринчиден
Бул жеке эле ун эмес, мындан тышкары майлар болобу, башка азыктар болобу, аябай көп көмүскө бияка азыктар кирип, ошол дагы биздин жанагы бюджеттеги дефицит бюджет деп жетпегени ал да ошол себептен болуп атат да. Албетте жанагындай аткезчилик менен ташылган дегеле ун азыктары өз кезегинде көмүскө ташылган ун азыктары өз кезегинде ошол эле башка бир расмий эмес маалыматтарга караганда ошол эле басылмалар жазып жатышкандай эле кайсы бир чиновниктерге да тиешелүү деген дагы кептер бар. Бирок бул өзүнчө албетте бул тема десек болот. Бирок азырынча биз бүгүнкү байытылбаган ундар жөнүндө сүйлөшүп жаткан соң дагы суроону бергим келип жатат. Негизи эле катардагы эле сатып алуучу багы сапатсыз унду кантип айырмалай алат? Мисалы сиздин кеңештериңиз барбы? Азыркы бүгүн байытылган ундардын өзүнүн знагы бар. Ундарда биздин азыр ЮНИСЕФ программа Гражданский альянс деп саламаттык сактоо министрлиги жакынан азыр маалымат берилип атат. Бүткеден азыр биздин жарандарга ошого көңүл буруп, жарандарда карап, анан аны базарлардан албай жергиликтүү ишканаларда, ун өндүрүүчү комбинаттарда өзүнүн фирмалык дүкөндөрү бар. Ошол жактан өзү комбинаттардын ичинен өзүнөн алып туруп ошону пайдаланыш керек да. Себеби азыр базарда көбүнчө жана көмүскө кирген ундар контейнерлерде жатат. Күн ысыкта болобу, суук болобу, ошол жерде жанагы кампалардагы туура эмес сакталат деп айтасыз да. Ошон үчүн көбүнчө комбинаттардын өзүнөн алыш керек. Жарандар дагы аны карап, көрүп, байытылганбы, байытылган эмес суроолорду берип туруп, анан пайдаланыш керек деп ойлойм да. Бирок эми биз билебиз, ата мекендик өндүрүүчүлөр деп ошо Кыргызстандын өзүндө эле бир саналуу биз билген ун азыктары менен аны менен саткан ошондой фирмалар бар. Бирок сиз айтып жатсаңыз, ошол эле бирин серине ошол эле жана байытылбаган ундар кайсы бир фирмаларга заказ менен алынып, анан ошол аркылуу сатылат. Эгерде анын аты жөнүн мисалы ачыктасак болобу? Кыргызстан ичинде жергиликтүү ишканалар, булар мыйзам чегинде баары тең байыттырат. Себеби муну өкмөт деген мамлекет берип, жанагы байыткычтарды берип, жардам берип атат да азыркы бүгүнкү күндө. Ошон үчүн баягы казактын уну Казакстандан келген же Россиядан келген ун, анан Кыргызстан уну деп базардан аны көрө албайт албетте. Ошол үчүн бияктагы чыгарган өзүнүн фирменный дүкөндөрдөн, анан биздин сеттер бар, жанагы розничный сеттер бар, народный фрунзе деп ошо жактан алганга туура дейм. Базардан сатып алганга бул туура эмес да. Негизи жогорудагы жана кайрылууларды канча убакыттан бери сунуштап келе жатасыз? Андай кайрылууду биз былтыр 2016 жылдан бери сунуштап келе жатабыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин тилекке каршы чаралар жакшы көрүнбөй атат. Кандайдыр бир пландарыңыздар барбы эми ал ушул маселе боюнча, же дагы деле жоопту күтөбүзбү дегенде? Албетте бул өзүнчө бир олуттуу маселе да. Бүгүнкү күндө биз күтүп атабыз. Дагы бир кайрылдык, мына өткөн аптада кайрылдык. Өкмөткө кайрылдык, саламат сактоо министрлиgiне кайрылдык, Министерство экономики, министерствого кайрылып биз кат жазып, дагы бир жолу эскертип атабыз. Негизи орточо эсеп менен мына ушул аткезчилик же контрабанда жолу менен ташылган ушундай азыктардын негизинде бюджетке кеткен мисалы зыян, ошол эле каражат жагынан кандай маалыматтарыңыз бар? Мына бүгүнкү күндө айрым депутаттар айтып атат, биздин казынага 1 миллиард, 2 миллиард салык түшкөн жок деп. Ошонун эң негизги себеби ошол көмүскө кирген товарлардан болуп атат. Анын ичинде ун дагы бар, май дагы бар, аябай көп азыктар болуп атат да. Андан тышкары курулуш материалдар дагы ошондой жол менен келип атат. Рахмат сизге келип коомчулукка маанилүү болгон дагы бир маселени көтөрүп бердиңиз. Менимче бул маселени дагы чечүү жагы жакын арада чечилет болуш керек деп ойлойбуз. Кыргызстандагы тегирменчилер комитетинин жетекчиси Рустам Жунушев менен маектештик. Ийгилик каалайбыз сизге.